Адвокат бул ким бүгүн? Адвокатты жалдаган адамдын жана соттордун ортосунда ортомчу болуп калган. Мына азыр ушундай түшүнүк болуп атат. Адвокаттын сөзү соттун отурумда эч кандай мындай таасири жок. Тиги адвокатты укпайт соттор, адвокаттан коркпойт, СМБ менен прокуратурадан коркот. А сиздер азыр бул 5 жылдык стажы бар тергөө амалында жүргөн мыйзамдар менен иштейт. Сот 5 жылдын ичинде мыйзамдар менен иштейт. Жогорку кеңештин администрация аппарат президентте иштегендер мыйзамдар менен иштейт. Депутат мыйзамдар менен иштейт. Жакшы эле адвокат болуп чыгат деп эсептейм. Мына азыр сот реформа жөнүндө аябай абдан көп сөз айтылып атат. Сиз өкмөттүн мүчөсү катары юстиция министрлиги, балким сиз тараптан ушу сот реформасына жардам бере аласыңар. Адвокаттарды күчөйтүп, адвокаттардын чечими же арызын негизинде соттордун иштен алып, туура эмес эгерде чечимдер чыгарган болсо, мына ушуну сот адвокаттарды биз күчөйтсөк, балким ушунда күчтүү атаандаштык болот. Прокуратура менен жана адвокаттын ортосунда атаандаштык болуп, бул жерде туура чечимдер чыгышы мүмкүн.